Мынакей достор, биздин машинабыз типа бузулуп калды. Бул жана Төбө Акшудан келаткан жол. Кара Балтага баратканчы. Атайын ушу Жайыл районунан, ушу Чүй районунан текшерип келдим. Мен көбүнчө местинелер болсо керек, Кара Балталыктар. Бирок балким Ош Жалал Баткенден Таластан келаткандар да окушу мүмкүн. Бизге ошо канча киши жардам берет экенин азыр соцсунда эксперимент. Походу пранк болот да. Саатына 4:56 болду. Азыр карап койдум. 1 саатча учактан эксперимент кылып көрөбүз. Канча киши токтой берет экенин көрөбүз да. Мынакей эмне машина келет? Toyota Mark II келет окшойт. Тосуп көрөлү. Биринчи машина эле токтоду. Керек болып қалады енді. Дегендер қайсы қатыныз бұл маскалар білет та? Маскалар тоқтатыш керек, Набор күліш болып қалса, көркілер емету едім да, жабы? Агатмен үшінде монды өмегенлер күтіп өтті, астерлер бар да. Жолдың бойында әлем ол. Автомат па? Жо, механика? Механика тем более соны тұрмайды. Ол кішінелер мұнда бостығында түсір қалам мотористер да. Жақсы біле бе? Осындай түртілі еметпейін бе? Түстерләмен кетейін бе? Мұн кетем бе? Жетем бе? Жетесіз, мұнда кететті жол ұлдей болып бе? Ұлдейлі де? Ортой жолын бір өтшіға қалып анан кесіп, қайра тоқтап қалыпты о жақта. Түзілі жол ешкімнің Түзілерден ақша дейті ма? Емеде олчы да ақша да жоқ. Ақша да же бекерлі көрпеше? Ақша да, мұнда неден болып шығады. Адақтан біреу арасында біреу шығапты. Ақ көңілдер. Siz bilseniz bekerle azap verseniz. Ben neyiz emeğe get baratdım. Tamam, emesini göreyim ben bunda. Görüp görüs be. Skolga get baratqam da. Neyiz biliyoruz gerek ekeni. Dörtük olurga kalıp biri. Daha жақсы деп аткен нөмер келіп қоймын. Төбе Ашу башқа жерде қалып қалсам не отыр, Аварияның күшісінде жақсы болмақ болсын, тоқтағанда тоқтамақ та. Бұл негіз бәк авария көшіп қош кекті тоқтауын да? Авария көшісінде елдер тоқтайды да. Не oldu да, Мен болса ойлауым, алып көтіп керек қой деп. Мұндай знак та қойып қош кек пе? Артына. Авария. Аварикаллы. Емет көрейін ме оталдыр ба? Az. Я. Жоқ az. Az керек жоқ, Bilbeyim de мен. Жана маршруткалар жақсы білетті отпайсыз ба? Алар бекерлер жасап беріші мүмкін бе, misal үшін? Жасап береді, аларын айттың. Біліп қалса емесін, Жанан бересің әрілді. Таза деген жақсы келме? Не машина бұл? Бұл еме машина? Маздачы, Мазда. Газ бар бұл? Газ? Жоқ, газ жоқ. Бензин mi? Onu ne? Pilatık bu. Değil mi o şu? Kandır o da mı? Жақсылап қарап көріңіз, емetsеңіз. Жасына бір киім-пиім бар, астын қарап көресіз бе? Астан түсінбейм мен. Астан түсінбейсіз бе? Жата қалып керкілер астын қарай қалады қой, мен білгендер. Иә. Білген мастер болсы керек. Жата қалғандай болып бе? Сіз қанша ол негізі машина айдап жүріңіз? Мен ғой, біраз да болғанда жаңа әлі алғам. Жайында алдым ғой деймін. Сіз көп болды өшкек, негізі? Мен оны почти 10 жыл қалды ғой, школ кетіп қалсам. Мол машина айдап жүріңіз ғой? Анын кейін қайған жазағанда болсын, мен де еміп көрген болсын. Мен тұрсын олған оталдырған дейді да, тоқталжылған. Отал. Сіз қандай тота бар? Бек мұндай? Тота. Тота, қайра жүріп. Түш дегенде не болды әлі ошон? Бір емесі білдің өлі? Балким чүк менен чүк ошаш білдің. Атварка менен қылғанда. Атварка ма?
жаңа генератордун эмеси бар го, жаңа стартерлерин. Ошону кошуп туруп отолгон. Генератор менен стартерин. Анда меники анда чүк-чүк деп башка жери го дейм, Отолтуп көрөлү. Түтүппү? Ота албайт го. Эме келсе кандай болот? Сүйрөй кетсек. Эки эмес жок да. Бир 5 сом 10 сом бар, анда эле берем. Жок. Жана фарково жок да. Сүйрөйн эмес. Фарково да жок эмес, трос да жок да. Асты артында пустой эле эчтеке жок. Кантип айдайсыз мындай машинаны? Ошондой болсо жакшы болмок негизи. Кадимки эле айдайт, эле катары. Жок эмес. Сүйрөгөн эмес, жок эмес. Эми бир байлап кеткен болбойт. Түткөндө аябай эми коркуп атам азыр, өзүм да жаңы айдасам мына. Тормузда эме болуп каткан. Катуу болуп, азбай караң токтолдум. Катуу болуп катпайбы негизи? Өч коза катуу болот да. Вообще шок болуп, артыман еще бир фура келет да мондай элечи. Билет, мен сигналдеп атам да өчүп калдым депчи. Ал болсо эме деп атат, качты деп атат да жолдочу. Авариканы күзүп коет. Күзүп койгом авариканы. Күзүп коюп монда келатсам, кат мен өтүшүм керек деп ойлойм. Түшө калып эметчидей болду мен. Я байкем кечиңиз, сабырыңыз жума күнү да, жума кардыңызбы? Я. Намаз окуйм. Эмнеге? Билбейм да. Мен деле билбейчимин, бирок ошо үйрөнүп алгам да. Барып. Эми отурла, түртөйүн. Түз эле кеттим да. Салып кошсаңар. Отолуп кетер. Такала кетеби? Экиге салсаңар. Байке, атыңыз ким? Рамил. Рамил? Рамил? Рамил, Меники Нурлан. Нурлан, тамаша байке. Алла разы болсун сизге. Токтоп бергениңизге. Бул пранк болчу. Пранк болчу? Пранк. Кайча? Биякта мына оператор тартып атат. Эме ошо. Пагастырден кыймылдап аттык, Деле эме болдуңузбу? Мен өзүм ошо видеоблогермин интернеттечи. Нурлан Абазбеков. Анан жаңы баштап атабыз. Анан биз ошол жолдо бузулуп калганда, канча машина токтой бер экен деп атайын Бишкектен келдик. Ушул Кара Балта ушул эме жол го, Төбашкы жолу. Төбашкыдан келет да туурабы? Ушул жолдо канча киши бизге жардамга мындашканда кол сунар экен депчи. Машина жакшынакай эле, жакшы эле жүрөт. Өзүңүз көрдүңүз, мотор таза деп мындай. Ичинде эле сомнение болбодуңузбу? Ошондой эле. Камераны жакшы Жок, жиберсе эчтеке болбойт. анда. Анан бизде эме пранк, жөн эле пранк эмес да. Суроо жооптор болот. Суроо жоопко туура жооп берсеңиз, белек беребиз. Жооп бере алсаңыз, жөн эле ушакта 10 мүнөт убактыңыз кеткен болуп калат да бекер эле. Катышасызбы ошого? Кандай суроолор? 5 суроо болот. 5 суроо бирөө ыңгайсыз деп коет. Дин тармагында суроо, обычный эле Кыргызстан жөнүндө суроо, географический суроо, физикалык, логикалык суроолор болуп калат. Суроолорго ойноп эле койчу. Ойноп кетпейсизби? Белек алып кетесиз. Башкалардын мээрден бирөөлөр токтойт да. Ошону. Макул анда Рамил байке. Алла разы болсун, чоң рахмат. Биринчи эле машина токтодуңуз, 1 мүнөттө элечи. Дайым эме бололу ушундай, кайрымдуу бололу, бирибизге жардам берели Кудай буйрса. Сизге да. Мен ушул чык-чыкта отолганда мен старттын эмесине кошулуп отолдурган болчу да. Мен түрт отолдуруп көрсө отолуп кетет го дедим. Туура, Алла разы болсун. Кетип калган жоксуз. Эле сиз айткандай азыр бузулуп калса машиначы. Мага ошону жаңы айдагандары билбейт да. Ана эми койсоң эле кетесиң деп мындайча айтканда бир багыт берип койсоңуз, башкача эле сүйлөп аткандар. Сүйлөп атканда ошо күлүп эле сүйлөп аткан чатагы. Башкача сүйлөп атат деп. Ошондой багыт берип койсо дагы жакшы да, мисалы мага ошо бирөө жаш бала келатып бузулуп калды, туруп калды баяктачы. Анан эч ким жардам бербесе тура бериши мүмкүн да. Ошо чоң рахмат, Алла разы болсун. Жакшы жүрүңүз. Менин атым Нурлан Абазбеков. Батыс жакшадастыр. Машина эмет кул бузулуп. Ошо эмне бир чукулап билген киши болсо деп эле атпапсыз. Көлгө кетип бараткан, алыстан келет да, Таластан. Жакшы билсеңиз кичине. Простой эле машина байке, Mazda эле. Бизде совет эле бизчана Москва, Жигули, Гастер, Жигулен мен деле ошо Жаңы эле бир байке токтоп бер, жаш экен да, мендей болгондон. Түп деп бузулган дейт да, мурунчу өзүнүкүчү. Стартер менен эмне дейт, бирденке коштун. Меники бирок чүк деп бузулуп атат да. Башка, макул, Алла разы болсун токтоп бергениңиздерге. Чоң рахмат, макул. Чоң рахмат байке. Стейлер көп болсун. Чоң рахмат, Охо, публикаларды жүктөп баратасыз.
Токтогондо төгүлүп кетти. Токтоп эле койсоңуз болмок экен, сала коелу эми. Мекинен да сиздики эме болуп калды го, ошо кызалат болуп баштады. О, талбай атпай. Талбай эле эмне болуп атат да? Бул эмне сатканы бараткансыз да? Бул канчадан болуп калат? Я. Чакасы 400, Бир да остойп көрөйүнбү? Остойсуз. Экинич? Үч талайынан да. Мындай элеби? Машалла, Алла разы болсун. Бул канча сом болуп калат? Мындай эле. Чоң рахмат. Я. О, да. Рас эле бузулган окшойм деп кой. Иә. Рас эле бузулган окшойм, клубника кайдан жейт элем. Бекерчи ишчи. Кудай буйруганда өткөн да. Туятаң, аябай өлтүр, Эметсез токтоп эле койсоңуз болмок экен. Мен мондай 3 жака клубникам болуп, башка токтойт болчу. Эмне болсо да, жочун дем, өзүм жумушум болуп атса, базарга баратсам. Бала чака бар да сизде? Үйлөнүп элексизби? Алла разы болсун. Бирок мен болсом токтойт болчумун да негизичи. Мен клубникам шашып баратсам, еще базарда жабылып калышы мүмкүн да тура. Эртерээктен. Клиенттер бар, азапар. Барабы? Машина жакшы эле түшүнөсүзбү? Кандай кылабыз? Машина үчүн? Жакшы эле. Сиз салып салбайбы, мен салып салам. Я. Жакта салам, базарда. Жаман кызат болот, мен эле салып коюнчу. Ойлономун кетишке. Монда алып чыгып эле салыш керек. Ошентип эле шашпай эле. Болуп менен. Клиенттерди анан жаман көрөт. Бер коңуз балдарын салам. Балдар жебейт, мен өзүм эле жеп коем. Көп эметишпейт. Күнүгө эле мороженое клубника деберт, көрсөтпөй эле акырмайдан жеп салыш керек болот. Чын эле, бала үчүн эле жүрө берет белек. Эстил ойлоп. Өзүм негизи клубниканы жакшы көрөм айбайчы. Космо бат-баттан жеп салайын. Чын эле, мындай ойлонуп көрсөң, балдар үчүн деп эле, Балдар үчүн. Канчадан бери жейлик клубника? Болбосо баягы канча кило клубника алып баргам үйгөчү. Эшиктикке калтырбай коюштур. Нерс болосун да. Азыр жеп алайын, көрүп калыптыр анан. Акча эштек албайт, Ой, мындай чүк-чүк дүрө айтат, жаңы токтоду. Түф-түф деп бузулуп турду аныкычы. Аны чүк-чүк болуп атат, мындай баштайт. Чыркырап элечи. Мына отуруп жеп алайынчы деген карап атат ошо. Багажда отурам. Жалоттан келет калсыз. Я. Акцент бар экен. Жон номер. Номер жалап атат. Сизге каяктуу болуп калат? Абатты телеп. Я. Бул Б деген каяктуу? Бишкек. Өзүм трассада иштейм. Асойдатпы? Жок, МЧС иштейм, командировка болуп чыгасыз өйдөгөсү. Силер негизи МЧСтер жолдон бирөөн көрсө сөз токтогула деп эметет го, үйрөтүп, Негизи өзүм эме. Өз ниет менен да. Азыр жеп алайын тип балдар көрүлүк да. Алла разы болсун байке. Клубника жол. Тамаша байке. Атыңыз ким? Нурсултан. Нурсултан. Мен атым Нурлан. Мен видеоблогермин. Силердин Жайыл районунда канча эме берет экен деп. Мына Алла разы болсун, жакшы бузулуп туруп түшө калбай тартып баштаганда эле уже канчанчы машина токтоп атасыз да, белечи. Жакшы экен бияк адамгерчилик. Кароо сиз мен билем, суу кулайм деп эле. Жана бирөө билбесе да жакшы билбейм, бирок элчи чукулап көрөйүн деп эле аракетин кылды да. Алла разы болсун. Үй жактан турам ошо айдын. Жолдон өтүп. Бул артта киши баруу деген ал оператор. Да эме болот беле таң калышты. Не жатат? Анан биздики жөн эле эме эмес. Суроо жооп болот. 5 суроо, бирөө ыңгайсыз. Ыңгайсыз деп коет. 4-өө обычный эле суроолор. Кыргызстан жөнүндө болобу, математический суроолор. 5-өөнүн
5-10 тең жооп берсеңиз, белек беребиз. Өз эркиңиз, качсаңыз болот, качпасаңыз болот. Айтып көрсөм. Жок, качасыз, машалла. Allah razı olsun. Bu ошо биз эмнеге ушундай багытта кылып атабыз? Именно суроо жооп менен ушу пранктар бардыгы. Кичине илимибизди өстүрөлү. Илимдүү, билимдүү болсоң да ойлоп койдум да мына балдарга бир нерсе айтып бергенге жакшы экен депчи. Ана биз өзүбүз эчтеке билбесек, кийинки келаткан муунга эмнени үйрөтөбүз? Ошон үчүн бир жакшы мындай сиз да биз дагы мындай билимдүү бололу деген багытта да Кудай берсе. Бисмилла деп гана Кудай жардам сурабыңыз. Же баарын эле чачып саласызбы? Айтып койгом. Нез канчадасыз? 26-да. 26-да. Университет окугансыз? Негизи. Средний образование, да? Мен билим бар экен кыскасы. Бул Жайыл району, Жайыл району. Биринчи суроо да булчу. Жайыл районунун центри каяк? Карабалта шаары. Карабалтабы? Жакшы ойлоп көрүңүз. Бул Жайыл району турабы? Жайыл району. Жайыл районунун так центри каяк болуп калат? Так центри өзү. Борбору эмне бул? Жайыл батыр эме? Жок, Жайыл району. Жок. Тура эле айтып атасыз. Жайыл районунун центри шаары ошол кайсы? Ал кандай эмеси бер? Центри кайсы ошо? Айма. Карабалта, Тура. Сиз мындай эметип атпаймынбы? Жакшы. Билет турбайсызбы? Экинчи суроо. Кыргызстанда 7 область бар, билесиз. МЧСте иштесеңиз билет болушуңуз керек. 7 областтын эң чоң областы кайсыл? Эң чоң область. Ош. Эң чоң область Ош, 7 область. Негизи кайсы областтар? Ош, Жалот, Баткен, Искөл, Чүй, Талас, Нарын, туура. Ушу 7-өнөн Ош чоң, Ош. Так, экинчи суроо кетти. Үчүнчү суроо. Үчүнчү суроо эме да? Логикалык. Логический суроо деп коет эмеспи? Мараттын 87 кою бар эле да? 87 кою бар эле. Эми ошол 73-өсүнүн башкасынын баары өлүп калыптыр да? Канча кою калып атат ошондо? Ошондо Мараттын 73. Жок, 87 кою бар болчу. Ошонун 73-өсүнүн баары өлүп калыптыр да, бүт барычы. Полный поголовно өлүп калыптыр. Эми ошонун канча кою калды аягында? 77-си өлгөндө. Жок, 73 өлүп атат. Анан калганы өлүп калып атат. Маратта канча кою калды ошондо? Мондай койлор чейе коелу. 87 кой. Мындай ресепти көрөсүзбү? 87 кою бар. Элестетиңиз да. Ошонун 73-өсүнүн башкасынын баары өлүп калып атат да. Мындай бир себеп болуп эми сыноо болду, балким зекетин бербей койду. Зекет бериш керек да билесиз да. Зекетин бербей коюп ушунда өлүп калыптыр да. Барыш Мараттынчы. Ошондо канча кою калып атат? 12. Так. Жакшы эсептеңиз байке. Бу аябай эме да, мына эсептеш керек. Ойлонуп жакшы. Эсептен. Математика сабак бар болчу да негизи. Окугансыз. Же качып эле жана Сачкова деп токойт эмес? Мына ортодо. Орто. 3 менен. 3 менен бүттүңүз. 3 делен баада. Бүтпөсөңүз бүтпөй калмаксыз да турабы. 3 менен бүтсөңүз деле эсептешиңиз керек болчу негизи монучу. Дагы бир айтайын, 87 кою болот го Мараттынчы. 73-өсүнүн калганын баары өлүп калып атат да. 73-өсүнүн башкасынын баары өлүп калып атпайбы? Ошондо канча кою калып атат тиякта? Мындай бир аз эле кою калып атпайбы, ошо канча кою калып атат? Бир жоопту айтып бериңиз, любой. Балким туура болуп калат. 15, 15 деген ответти кабыл алып туралы азыр. 3 суроо болду. Эми 4-чү суроо. 4-чү суроо ыңгайсыз суроо да. Намаз окуйсуз да турабы? Мындай жума намазга. Жума намазы. Ыңгайсыз суроо, эмнеге 5 убакыт намаз окубайсыз? Ошону өз жумуш деп эметип коет экенбиз. Өзүбүздөн кетет. Аракет кылсак мунун баары болот экен да, негизичи. Өз жалкоо жалкоо калтырып аракет кылсак негизи. Аракет кылыш керек, болот да. Өзүбүздөн кетип атат. Туура айтасың, өстүн тарткан жок. Баары эле макул агач. Каршы эмес. Бир ниет кылбайсызбы, Кудай буйрса?
окуганга аракет кылып, Жума намазга барып. жума намазга барып, Ишенип баарын эметебиз. 5-суро оорураак суроо, бул акыркы суроо оорураак болот да. Жанагы сиз эң чоң область Ош деп эдиңизби? Ошо Ошто 2010 азыр кийинки перепись населения боло элек экен да. Баягы себептен себеп былтырбы 2020 болмок эмес билесизби, апрелдечи. Анан болбой калбады, перепись населениячи. 2011-жылдын биз перепись населениясын алдык. Ошол боюнча канча адам жашайт Ош областында? Примерно бир жоопту айтып көрүңүзчү. Ош областында эле, Бир балким 30 киши жашайбы? Ош областындачы. Балким 87 киши жашайбы жана. Балким 500 киши жашайбы? Балким 500 миң киши жашайбы? 300 миң, 300 миң. Тилекке каршы жооп бере албай калдыңыз. Экинчи суроо. Биринчи суроо туура жооп бердиңиз. Карабалт Жайыл районунун центри Карабалта деп. Бул туура жооп болду. Экинчиси Жети областынын чоңу деген Ош эмес, Нарын да. Нарын область биринчи орунда. Андан Ысык көлгөдө. Ош областындагы перепись население боюнча 1 миллион 130 миң киши жашайт экен. 2011-жылдын эмесине карагандачы. Ыңгайсыз суроого жакшы жооп бердиңиз. Аракет кыла албай экен намаз окуп, Бизде ошол атайын бул өзүбүздүн командабыз менен сүйлөшкөнбүз. Утпай калса деле белек бериш керек го деген анан биз жок уткандарга берели деп чечтик, Макул, чоң рахмат. Алла разы болсун токтогоңуз үчүн. Адамгерчиликтүү экенсиз. Ошол ойдон жүрө бериңиз буюрса. Эмчегиздегилер сиздей болсо өнүгөбүз буюрса. Жакшы сатып алыңыз эми клубникаңызды. Нурлан Абазбеков. Машина билбейсизби байке? Машина бузулуп калды эле. Жолду. Ассалам алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Билбейм мындай. Мен түшүнбөйм мына машинаны. Эми картеж тосуп көрөйүнбү? Свадьбаны токтойт. Токтойт булар, Токтосо каршы болуп кош керек. Велосипед айдап баштан түшүнбөйсүзбү? Жок. Ами байке. Велосипед айдагандарды деле билет. Эмет бермек. Мен го машина айдап мындай көп түшүнбөйм. Машина айдабайсызбы башы? Жок. Велосипед эле. Велосипед. Эмне кылабыз, сүйрөй кетели. Машина алса буксирге тарта кетмекмин. Мону деле негизи бир эме кылып көрөлү, эксперимент кылып. Сүйрөй албайбы негизи? Сүйрөй албайт. Башыбы? Велосипед менен машинаны салыштырганга болбойт да. Болбойт негизи. Бул кичинекей тий чоң. Бул жеңил тий оор деген. Билбейм, азыр жаш ушундай болуп калды го. Түрк эле бир эксперимент кылышып эле мындай бирдемеден. Мындайча айтканда, из мухи слона делают дегендейчи. Балким сүйрөп көрсөк болуп кетеби дейм. Оталып кет. Сиз ала кетсеңер велосипед иштейди. Андай болсо, эмеге кирбейби? Атыңыз Гордов. Бизнес, Кайрат. Кайрат деген байке эметти деп, машина сүйрөп, велосипед менен. Алла разы болсун. Кандай токтодуңуз билбесеңиз? Жок, сен токтоткондуган токтободумбу? Жошо билет го дегенби? Жок, билбейм. Мейли анда. Токтоп эле койсоңуз болот, мейли. Кете берейин. Тамаша бай. Келиңиз. Сүйлөшөлү шашпай. Сүйлөшөлү. Токтоп эле койсоңуз десем, ыңгайсыз болуп кеткен жоксузбу? Жок, болгон жокмун. Биз бул пранк деп коет. Билесизби? Пранк кылып атабыз. Соцпранк. Оператор тартып атат ичинде, багажда. Биякта микрофон. Түшүндүңүз да? Анан биз машина бузулганда ушул Жайыл районунда канча киши токтойт экен деген мааниде тартып атканбыз да. Анан Жайыл районунда жакшы экен, велосипедченден бери токтойт экен да. Любой машина токтойт экен, жакшы экен. Кол каласаң эмне болуп кетти деп токтоп атты. Алла разы болсун. Балким өңөрө кетемби деп, сурап билейин депчи. Алла разы болсун байке. Анан эми бул жөн эле пранк эмес. Суроо жооп пранк да. 5 суроо беребиз, бирөө ыңгайсыз. Жооп берсеңиз белек беребиз. Жооп бербесеңиз эчтеке жок. Кетесиз. 10 мүнөт убакыт текке кеткен болот. Түшүнүктүү. Катышасызбы? Эми катышып көрөйүн. Катышып көрүңүз, Өзүңүз кайякта турасыз? Карабалтада. Карабалтаны жакшы билип турасызбы? Кудайга шүгүр. Карабалта? 3-жылдан бери. 90-жылдан бери. Ошо Карабалтада. Биригавая көчөсү. Үй бүлө бар. Иштейсиз, кайсы иштейсиз? Иштейм. Азыр эмеден келаткам, Таладан. Таладан. Дыйканчылык. Алла разы болсун. Дыйкандар эң чоң. Өткөндө психолог апа менен сүйлөшүп калдым. Айтат, бизде илгери
маңдай тери менен таппай, Ак эмгек, аңга кемге маңдай таптым биз ыраазы болбочубуз дейт. Мындай жөн чыгып калган акчага нааразы болчубуз дейт да. Азыркы силер жаштарды урушуп атат меничи. Силер болсо азыр алмабыш озма түшө эле дейт да. Алла разы болсун. Сизде байкелер көп болсун. Эми ушул биринчи суроо. Кара балта. Жайыл районуна карайт туурабы? Эми ушул Жайыл району Борборда. Тура. Эми ушул Жайыл району кайсы областка карайт байке? Чүй областына карайт. Чүй областына, туура. Биринчи суроо. Экинчи суроо байке. Вот там айтар. Өзүңүз кайсы жыл кыз? 88-жыл болгон. 88. Союзда анча-мынча кичине эметип калдыңыз. Түшүнүп. Союз деген теманы билесиз мындай айтканда, СССРди. Союзда канча мамлекет болгон? Союзда 15. 15 э? Кайсылар айтып бере аласызбы? Жок, айтып бере албайм. Эми мындай 15 мамлекеттин башында турган Орусия өлкөсү болчу. Анан Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Анан наркыларын билбейт экенмин тилекке каршы. Наркыларын толуктап коеюн. Украина, Белоруссия, Прибалтикада 3 мамлекет. Эстония, Латвия, Литва, Молдова. Так. Кайсыларды айта элексиз? Грузия. Грузияны айта элексиз, Армения. Бирөө калды окшойт, Азербайжан. Мындай айтканда мына элестетип алыш керек экен да, кийин бала чака сурап калат да. Анан мен 15 мамлекет билем, калганын билбейм деп. СССРдын курамында мындай Центральный Азияны элестетсеңиз, Борбордук Азияны, Прибалтиканы кошуп койсоңуз 3 мамлекетти, Кавказдагы мамлекеттерди кошуп койсок 15 чыгып калат экен да. Мындай эметип алыш керек экен да. Орду толуп калды. Үчүнчү суроо. Логикалык суроо да. Ойлондура турган. Үйдүн 4 бурчунда ар бир бурчтачы бирден мышык бар экен. Ар бири. Эми ар биринин карашысында Ар башка да. Жок, ар биринин каршысында. Ар биринин каршысында бирден мышык бар экен да. Ошо баары бирип канча мышык болду? 4 эле мышык. Эмнеге? Каршысындагысы маңдайдагындай болуп калат. 8 болуп калабы? Эмнеге 8? 4кө 4 кылсак 8 болот да. Жок, ар бир бурчта бирден мышык. 4 бурчтачы. Ар бирөөнүн маңдайында болот го, каршысында дегенчи. Бирден мышык. Ар биринин маңдайында бирден мышык. Ошондо аягында эсептегенде канча мышык? Математика окугансыздар негизи. Окугам. Бул мындай эме да. Логикалык башты. Логика муну эмеге салыш керек негизи жана. Суроолордун бири туруп. Бул эме да мындай. Орда бул косинус, катангенс дегендерди окудуңузбу? Ошолорго салыш керек, формулага салыш керек да. Ошондо аягында жооп чыгат. Жакшы ойлонуп көрүңүзчү мына. Ар 4 бурчта 4 мышык. Бирден мышык то есть. Ошондо 4 мышык болот го. Эми ар биринин маңдайында бири-бирин караса элечи. Бирден мышык бар экен да, бири-бирин караса эле. Ошто аягында канча мышык болот? Аягында 4 болот, 8 болот. Туура байке, 4 да. Болот, Башында эле жооп бердиңиз эле, туура эле болчу да. Ана мен баягы сизди эмеге салсам, сиз мондай косинус катангенс десем ойлонуп баштадыңыз. Кайда бир болбогон. Суроолорду берби. Так, 3-чү суроо болду, 4-чү суроо. 4-чү суроо ыңгайсыз суроо. Ыңгайсыз суроо. Даяр элесиз? Даяр элем. Кабыл алып, жооп берүүгө. Дыйканчылык? Эмне канча гектар жериңиз? 1 гектар. Эмне эгес? Помидор, калемпир, бар, бадыран, картошка. Ошол помидор, бадыран, картошканынчы как положено зекетин бересизби? Зекетин. Сурагандарга. Жок, ал сураган деген ал садака. Садака, ал садака. Ал мындай пожеланию деген сөз да. Зекет деген бул эмне билесизби? Билем. Эмне бул? Байлар кандай кедейлерге туура. колдон келишти. Бирок ушул фарз билесиз. 5 фарз бар. Калима, намаз, ажылык, зекет, орозо. Ушул зекет да бар да, көрүңүзбү? Ушул 5 фарз да. Эми ошол зекетти биз ушул ким канча бул зекеттин илими бар. Сиз бир молдолу алымдарга барып, мечиттин имамына барып сурасаңыз, мен мынча помидор алам күзүндө. Ошонун канча зекетин бериш керек деп сиз сурабашыңыз керек. Билип алыш керек турбайбы? Мен мындайча айтып атам. Эске мен мындайча айтканда мен ушул именно помидор эмени билбей атам. Сиз деген мисалы үчүн 100 килограмм помидор алсаңыз,
ошонун 2-3 килограммы сизге арам болуп калат да. Мындайча айтканда. Эмнеге? Анткени сиз ошону беришиңиз керек болчу да. Ашыкча болуп, адал эмес. А балким сизге ошого жетпейт. Билбейбиз да бизчи. Ошон сиз сурап. Бир гана Кудай билет да. Жок, Кудай билет, анан шарият билет, алымдар билет. Алымдар сиз мындай калькуляция деген бар да. Мындайча айтканда 40 кой болсочу, ошонун 41-си арам болуп калат да. А биз канча байлар жүрөбүз? Бербейбиз. А ошончусу арам болуп калат. Өздөрү тойсо да көздөрү тойбогон. Мейли, алар өзүнчө, бирок биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мына мен өзүм дыйканчылык менен иштесем, мен беришим керек, сиз беришиңиз керек. Кудай таалам ал берген кишиники наоборот көбөйтүп берет да. Ар бир мусулман мындайча айтканда милдети болуп калат экен да. Жок, бул фарз да, карабайсыз, буну бериш керекпиз. Намаз, 5 вакыт намаз фарз да билесиз. Ошол сыяктуу эле зекет да фарз. Ошону бересизби эми? Андай берип көргөн эмесмин. Берип көргөн эмес. Билген эмес, чында эле, билген эмес туурабы? Бирок билген эмес. Эми бергенге ниет кыласызбы? Кудай буйрса, мечиттин бир имамдарынан сурап алып, берели, жардам берели. Өзүбүздүн эле туугандарга, мындай карапайым кошуналарга берип койсоңуз, зекеттен утулуп каласыз. Өзүңүз дагы маанайыңыз ачык дегенде, Кудайдын астында да таза дегенде, Кудай буйрса. Маанай ачык, көңүл. Машалла. Эми 5-суро. 5-суро оорураак болот да байке. Кудай последний деген сөз да. Акыркы, аягынан биринчи дегенде. Жайыл районунун Кара Балтаны жакшы билет экенсиз. Эми ушул Чүй областында бардыгы канча район бар? 8. Кайсылар? Жайыл. Жайыл. Панфилов. Жайыл. Москва. Кандай? Аламидин. Туура келтасыз. 4-өн айттым, э? 4-өн. Бишкектин ичине райондор кирбейт, э? Жок. Аякта да 4 район бар эмес. Ал өзүнчө. Бул Чүй областында канча район бар? Лекар ошо 4-өн эле билет экенмин. Эме берейинби? Подсказка. Подсказка. Жакынкы соседний райондор эле. Кемин. Сизге еще ближе да? Жапжакын эле райондор бар эмеспи? Ушу Жайыл районуна жакын, ошолорду айта элексиз. Жок, айттым го дейм аларды. Панфиловду айттыңыз, Москваны айттыңыз, Жайылды айттыңыз. Кеминди айттыңыз. Аламидинди айттыңыз. Дагы бир жакын район бар да, ушул жака жакын. Кайсылар болду экен? Бишкек менен Жайыл районунун ортосунда бир район айта элексиз. Сокулук. Сокулук туура, 6. Эми 2 район калды. Кемин жакта бир район калды. Кемин жакта бир район бар. Мындай известный эмеси бар. Атактуу эмеси бар, элдин баары Союз убагында. Таанымал болгон. Союз убагында өлө барчы аякачы. Сиздин деле балким чоң аталарыңыз барып калган, мен тайынан барып калган ал жергечи. Известный жер да. Баары билет. Ошол барган жердин атында, ошо райондун да атында да. Билбейткенсиз, ысык ата да. Жана санаторий бар эмеспи? Ошону айтып атам, курорт. 8-чиси Чүй району экен. Ошол 8-өө ушул райондор экен. Жетөөнө жооп берип, тойс, 6-өөнө жооп берип, экөөнө жооп бере албай алды. Жооп бере албай, карашпайт. Эми биздин ошол команда менен бул чечим болчу. Уткан кишиге гана беребиз депчи, белекти. Анан аракет кылыңыз, көп окуңуз, мен да окуйн. Билимдүү бололу, илимдүү бололу, бала чаканы жакшы тарбиялалуу, илим берели ошолоргочу. Ушул багытта кылып атабыз да ушул нерселердичи. Анан бала чакага эчтеке айта албасак, аларга эчтеке үйрөнө албаса, анан каяктан бизден кыйын психолог, жазуучулар чыгат кийинчи. Ошолорго туура багыт бериш керек да, Кудай буйрса. Атыңыз ким дедиңиз эле? Туура жолго салыш керек да. Кайрат. Кайрат, меники Нурлан. Кайрат байке, Алла ыраазы болсун. Бекем болуңуз. Өнүгөлү, өсөлү, Кудай буйрса, илим жолу менен, Макул эми таарынмаңыз. Жок, эмнеге 10 мүнөт убактыңыз өз машина шартты түшүндүргөм, текке кетти. Өзүңүз күнөөлүү болдуңуз. О, шартты билем. Шартты билесиз. Ошо макул болуп. Макул болдуңуз, макул. Туруп сүйлөшүп калдым да. Макул Кайрат байке, аман асен жетиңиз, жакшы барыңыз. Үй бүлөңүзгө, баардыгыңызга аманчылык, Кудай буйрса. 1 саатка тилекке каршы жетпей калды. 1 сааттын тегерек жети болду. 10 мүнөттө жетпей калды. Биз ушу кете берели деп чечтик. Анткени биякта баардыгы токтойт экен. Кол шилтесең эле токтойт экен, Алла ыраазы болсун. Баары адамгерчиликтүү, жолдо калган, мен да калды элем, мен да мындай элем деп баары түшүнөт экен. Жада калсын өзүңүздөр көрүңүздөр, велосипедчендер токтоп берип атты да. Тилекке каршы эч ким белек ала алган жок.
шарт ушундай эле, ошол белек уткан бардыгына толук жооп берген киши гана белек алат депчи. Ошол дагы башка райондорго барабыз, буюрса башка областьтарга барабыз. Катталыңыздар, жазылыңыздар биздин каналга. Өнүгөлү, өсөлү, илим жолу менен Кудай буюрса жеңишке жетебиз. Ушундай илим, жакшы нерселерди окуп, үйрөнүп, балдарыбызга туура багып бере турган болсок, Кыргызстан өнүгөт өсөт Кудай буюрса. Ассаламу алейкум.